мыйзамда кандай болсо биз ошол талапты гана сурайбыз. Мыйзамда мондай болуш керек экен. Биринчи кезекте жанагы өкмөттүн токтому менен бул жерде сиздердин мал базардын ичине машина киргенге болбойт. Жок, эмнеге машина кирет? Биз өкмөттүн токтомунда муну конкретный жазып койгонда, талаш тартыш болбосун деп. Мал базардын ичине машина кирбейт, бирок сыртында малды түшүрүп жүктөй турган жери болуш керек экен. Түшүрө турган жер барбы азыр? Буларга азыр сурокту коебуз. Мончасына чейин деп ошол мал базардын ушу кире беришине мындай машина киргизбей, сыртында түшүрүп, андан кийин алып келе турган болду. Бирде жолу каттырган жок. Кенеска. Азыр мал базарларда кире беришине видео камераларын орнотуп. Видео камерасы бар. Анан видео камерада функционалдуу болуп, жана биздин азыр өмүрдү менен сүйлөшүп көрөлүк, болбосо ошол УВДга биз аны улап бергиз керек. Ошол мал уруп алдын алууга видео регистрация коюп. Базар күнү изолятор деген ачык болуш керек да. Өзүңөр базар ачып 8 дос чогулуп ачтым десеңер, 8-иңер бир изоляторду ачпайсыңар. Ачып келмей. Изоляторду ачып койгула. Эгер орунду мал келип калса, сиз жөнүндө бу жерде символический отуруп кетсе. Кана ачык турган. Бүгүн мына базар. Башка күнү жабык болсо биз түшүнөбүз. Бирок бул күнү ачык болуш керек. Бүгүн өтүп барпаганда бияка. Эмне үчүн? Сиз ушундан баштайсыздар. Сиз биринчи изоляторду көрүшүңүз керек. Изолятор ачык коюп. Андан кийин эгерде орунду мал келсе, ушул изоляторго кармашыңыз керек. Эгерде талапка ылайыктуу ачпасаңыз, анда бул базарда жабышка турат. Талапка ылайык болуш керек ар бир нерсе. Мыйзамда ошондой талаш тартыш болбосун деп атайын өкмөт токтому менен конкрет түрдө бекитип койгон. Ошол талаптарды эле сактап койгула, биз силерден башка эч нерсе суранган жок. Токтомдогу мыйзамдагы нормаларды сактап койгула. Башка райондордо бардыгын текшерип алабыз. Норманын баарын сактатабыз. Мыйзамды баарына бирдей, мыйзамдын баары аткарышка милдеттүү. Ошон үчүн баары аткарат Кудай буйрса. Сөзсүз түрдө эле облустан бирөө келип караш керек. Жок, үчүн өзүңөр карабайсыңар. Ошол облустан атайын мал базарларды текшерип көрүңүз. Негизи норма боюнча бул 200 метр алыстыкта. Бул жакын турган менен билинбегенден абдан көп оорулар болот. Мал менен аралашканда ошол эле кишилерге дагы оор чыгат. Бирөөнүн сөзү закон болбош керек. Жазылган закон бар, жазылган мыйзам бар. Аны бирөө келип эскин 12 сөз менен өзгөртпөш керек. Жазылган мыйзамдын талаптарына ылайыктуу эле нормаларды сактай берели. Биринчи кезекте элдин саламаттыгы. Азыр деле малым могу жерге байлаган жери жок да. Азыр деле малым бир жерге байлап келип атпайбы? Болгонум бул жол наркөзүнөн өтөт. Андан эч кандай чоң трагедия деле жасаштын кереги жок. Ошондой. Болгону биз элдин коопсуздугу бул жерде. Бул жерде сизге кылсын, башка кылсын эмес. Элдин коопсуздугу биринчи кезекте элдин ден соолугу керек. Эгерде бир күн бир мал эле ушул жерге оорулуу мал келип кете турган болсо, элдин баарына барат. Ошондо өзүңөрдү болуңуз.